Балдар, кандайсыңар? Саламатсыздарбы, балдар? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Менин атым Жаркынбек Касымбеков. Şu ministrдин орун басары болот. Баарыңыздар эми жакшы барып эс алып келгиле. Ден соолугуңарды чыңдап келгиле. Анан жана коопсуздук маселесин да унутпагыла, Сууга этияттан түшкүлө, алыс сүзбөгүлө, күнгө көп жүрбөгүлө. Анан бара воспитательдериңерди жакшылап окугула, макулбу? Ынтымактуу, бири-бири менен мындай араздашпай жакшы эс алып келгиле. Анан ушул Кудай буйрса кайра келгенде дагы Кудай буйрса жолугабыз, макулбу? Анан силерге дагы жанагы форма бердик жакшылакай эме менен байрак жанагы жолугуу, эме униформа, ошол менен кийип тактакай сүү эмегерди линейкаңарды слётту өткөргүлө. Жакшы эс алып келгиле. Ак жол силерге жакшы жетип атасыздар, Силерди акта күтүп атышат баары. Бардığınızga белгилүү болгондой, 1-июнь күнү ушу балдарды коргоо күнүндө биздин ошол ден соолукту чыңдоо алтын балалык комплекси ачылган. Ошол ачылган күндөн баштап анын ичинде ошо балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча лагерь бар. Ал лагерде биз бүгүн мынакей азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, 2-чи потокту жөнөтүп атабыз. 2-чи потокко азыр Чүй облусунан жана Нарын областынан ошол биздин балдар 200 бала кетип атат 10 күнгө. Ошол айта кетсем, ушул лагерге кандайча кантип кирсе болот деген боюнча. Биз өзүнчө график түзүп койдук. Лагерь 10 күнгө эсептелинет, 10 күн сайын алмашып турушат. 10 күндүн ичинде мисалы үчүн Чүй менен Нарындан алабыз, же болбосо Чүй менен Таластан алабыз, андан кийин Баткенден алабыз деген өзүбүздүн графигибиз бар. Ошол график боюнча биздин ошол жерлериндеги биздин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү алар жакшы билишет, кайсыл үй бүлө чынында эле аз камсыздалган. Ошондой аз камсыздалган үй бүлөлөрдөн биздин медициналык кызматкерлердин балдарынан ошол 7-8 класстагы балдар кыздарды лагерге биз алабыз. Ошол биздин жергиликтүү бийликтер биздин ошол облустардагы координаторлорубуз менен саламаттык сактоо боюнча бирдикте иштешип, ошол тизмени түзүшөт. Эгерде ошолдой лагерге балдарыбызды жөнөтөбүз десеңиздер, ошол жергиликтүү бийликтерге кайрылыңыздар, координаторлорго кайрылыңыздар. Алар ошол тизмени түзүп биздин министрликке жөнөтөт. Андан кийин ошол жерден биз балдарды лагерге эс алууга жөнөтүп турабыз.